Азыр эле кулаңыздарга күмүш сырга кылып кеткендей, бүгүн 22 декабрь энергетиктердин күнү дедик эле. Дал ушул тармакта өзүрлүү эмгектенген биздин сый конокторубуз келип отурат. Анда тааныштырып маегибизди баштайлы. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз мамлекетинде энергетиктердин күнү өкмөттүн токтому менен 1994-жылдан бери белгиленип келет экен. Бирок энергетиктердин күнү бул мурдакы союз өлкөлөрүнүн баардыгы 22 декабрда белгилейт экен. Келген меймандарыбызды тааныштырып Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген энергетиги Узагалиев Замирбек Асрамбекович жана Түндүк электр ачык акционердик коомунун диспетчердик кызматынын башчысы Ырыс Дөөлөтов Самат Шаршембаевич. Турайтмы? Саламатсыздар, байкелер. Байрамыңар менен. Рахмат. Анан ушул күндүн баягы тарыхына алгач кайрылып кетсек, ушул бул Орусия боюнча ушул советтер мезгилиндеги ушул майрамдын электр жарыгынын чуалгаларынын орношуу өзгөчө бир тарыхый күн болгондо жарыктын алып келиниши маанилүүлүгүнө токтолсок. Өзүңүздөр билгендей, 17-жылкы революция болбоду беле, Октябрь революциясы. Ошондон кийин анда баягы Россиянын падышасы кулап, анан Россия тегеректеген өлкөлөр менен чогуу ошол кезде жаңы турмуш куруш керек болуп калды да. Анткени аграрный мамлекет да, чоң аграрный мамлекет болчу Россия. Анан ошон үчүн 20-жылы 21 февраль күнү как раз ушул Всероссийский жогорку кеңештин президиуму ушундай чечим кабыл алды да. Лениндин тапшырмасы менен ушул 2 айдын ичинде ушул программа түзүш керек. Кантип ушул аграрный өлкөнү электр энергияга полностью өткөрүш керек депчи, келечектин баарын эске алып, ошонун баарын изучать этип, ошондон где-то бир 240 адамга тапшырма берилген. Ошонун ичинде 90 баягы тынымсыз иштеш керек болчу. Ошонун ичинде Глеб Крыжановский деген эң атактуу окумуштуу революционер ошол ишти төрага кылып дайындап, анан кийин иш башталган. Ошол 21 февралдан 20-жылы, анан кийин 22 декабрь күнү, бүгүнкү күнү, анан ошол жанагы съезд болот. 8-чи съезд РСДРП деп коюшу керек. Всероссийский съезд болот. Ошол жерден анан ошол план Гойлор деп койгон, Гойлор деген план кабыл алынат. Ошонун ичинде изилдеп чыгып, Нарын дарыясы кыскаты изилдене баштаганда. Жок, ал Советтер Союзунун деңгээлинде айтып атат. Анда Россия, жанагы силер айткан 15 республика баары кирет ичине. Анда билгери биз Туркестанский край деп койчу да. Биз Туркестан кирчүбүз да. Ошондо азыркы курулган электростанциялар, жанагы Токтогул ГЭС, Каламидин ГЭС, бүгүн турган баары ошол 22 декабрда уже планга кирип калган да. Ошонун баары ушу нарын менен ушулар курулуш керек деп. Атайын өзүнчө Туркестанский ушундай жанагы комиссия түзүлгөн. Анан ошол жыйынтыгында бүгүнкү жанагы азыркы болуп аткан ишти бар, ошонун башы ошол болгон да. Ошол ишке ашкан. Тем более ошол 91-жылдарга чейин, союз разголгонго чейин бул өзү аябай ыкчам бат жакшы өсүп келген да, курулуп жакшы болгон. Тартиптер, эрежелер өзгөргөн саат. Мисалы үчүн мурда жыгачтан болчу эле столбалардын баардыгы карагайлы. Азыр баардыгы бетон болуп атат. Ушундай бир алмашуулар жүрүп атат. Канча пайыз бүттү? Зым чуалгалар жаңыланып, баягы сырты атайын неме тогурбагандай кылып алмашып атканыбызды көрүп атабыз. Эми ал мындай да, ал эми баягы жаш менен ал эски ыкмалар эманын баары тең азыр Талапка жооп бербей калды. Талапка жооп бербей калды, бирок анча-мунчасы деле бар. Айыл жергесинде алыскы тоң райондордо бар. Эгер азыр коебуз десек, ошо карагайга уруксат береби же баардыгы бетон болушу керек? Жок, азыркы убактарда мына бизде чындыгында электр энергия менен камсыздоо боюнча биздин жабдуулардын көп нерсеси азыр 60 жылдан ашык убакыт иштеп койду да, кызмат кылып койду. Мына ошонун кесепетинен бизде азыр көп жаңылануулар жүрүп жатат. Мисалы биздин Түндүк электр компаниясы жөнүндө айтып кетсем, акыркы 10 жылдан бери бизде мына Бишкек шаары боюнча ушул жана сиз айтып өткөн жыгач карагайдын баары бетон карагайларга алмашылып бүтүп калды. Андан сырткары жанагы жаңы линиялык чубалгылар СИП деп коебуз. Ошого алмаштырылып, Бишкек шаарынын
бир 90% уже алмашып бүттү да. Бул деген эмне дегенди билдирет? Бул деген жаңылануу өзгөчө да. Бул анткени мына азыр өзүңүздөр деле көчөдөн көрсөңүздөр керек. Баягы илгери бир карагайда 4 тизим, 6 тизим ушундай кетчи. Азыр бир эле чубалгы менен кетет. Бул бир жагынан баягы элдерге электр энергияны камсыздоо сапаты көтөрүлөт. Ошонун баягы аба ырайынын, шамалдын, жаан жаашынын ушундай көп нерселеринен коргойт да. Жакшы, ушул жылдын башында президентибиз жаңа кызматка киришкенде электр энергиясына өзгөчө басым жасап, кризистик абалга келди деп айтканы бар эле да. Мына ошондо болсо, ал Камбар Ата, Сары Жаз кестерин, Жогорку Нарын Касканты сыяктуу ири долбоорлорду тезирээк ишке ашырыбыз керек деген. Азыр кандай жыйынтыктар болуп жатат эми? Эми ол тууралуу айтсак мындай да, тилекке каршы ушул союз развал болгондон бери бизде эми энергетика тармагында көп иштер жасалды. Аны ачык эле айтыш керек. Эчтеке жасалбады деп айткан туура эмес. Абдан көп иштер жасалды. Заманбап жанагы экипалар бар ишке кирип атат. Подстанциялар линияны барып курулуп аткан. Бүгүнкү күндө да курулуп атат. Ал жагынан мындай маселе бар, бирок анча эмес. А жана генерация боюнча, генерация себеби ал электростанциялар да. Эмне үчүн дегенде азыр биз мурун бүт жанагы 70-80 жылдары биз өзүбүздү гана эмес, биз коштон баарына берчүбүз да, коштон баарына тең электр энергия берчүбүз. Биз аркылуу жана Единый энергия система Советтер Союзуна кирген Орто Азия. Анан эми жанагындай болуп калды. Анан ошон үчүн туура айтып атат президент. Азыр ГЭСтерди, станцияларды курбаса башка айла жок. Эл көбөйүп атат. Эл көбөйүп атат, потребление көбөйүп атат. Анан бул деген вообще жана план лояларда да жазылган. Негизи генерация, то есть бул 20% орто эсеп менен дайыма алдыда жүрүш керек, запас керек. Ал даяр болуп туруш керек. Мисалы, жанагы потребитель келгенде мына бере коюшубуз керек да. Кырдаалга жараша. Кырдаалга жараша. Ошон үчүн экономика өсөт. Мына бизде 90-жылдары мисалы Кыргызстанда 6 миллиард киловатт час энергия колдонуп турсак, азыркы убакта бул колдонуубуз 15 миллиардка жетти. Бул деген 2,5-3 эсеге уже колдонуу электр энергияны анан элдин саны өсүп атат. Анан жылына бир 5-10% көтөрүлүп турат. Анткени азыр талап электр энергияга шамалдан күндөн алып атпайбы, мисалы үчүн сыртта бизде деген ошо масштабтуу элди камсыз кылууда ошол жолдорду колдонууга мүмкүнчүлүк азырынча жетпейт го дейм бизге же. Мындай Суу деле карап отурган. Анын баары жеткиликтүү. Бир эле нерсе бул бүт бара эмне керек? Каражат керек. Инвестиция керек. Мисалы азыркы мезгилде Кыргызстанга эң биринчи, конечно, жанагы күндүн дагы энергиясын, шамалдын баарын пайдаланышыбыз керек параллельно. Анда чакан ГЭСтерди куруш керек деп атпайбыз. Бизде ушул эле план менен, доллар менен Токтогул Каскадын ГЭСтер курулган кезде бизде свет бар болчу да. Бизде 50ден ашык эме бар болчу, жанагы электростанция бар болчу Кыргызстанда. Майда электростанциялар. 50ден ашык. Алардын эмеси эмне болду азыр эми? Анан бизде 71-жылы Токтогул ГЭС ишке киргенден кийин, анда Советтер Союзунун кезинде ал саясат, союздун саясаты эле. Анан эми ушунча энергия чыгып атса, анан буларды консервация кылып койгонда өчүрүп туруп бекитип коюшкан болуп тура берсин деп. Анын баары тилекке каршы ошол жылдын ичинде таланып жоголуп кетти. Жоголбогондо ошолор иштечү да. Дизель станциялар ар бир шаарда, ар бир айылдарда бар болчу эле. Эми азыр андай жөнүндө дизелдер болчу да, дизель генераторлор, жанагындай ГЭСтер. Азыр эми ада керек, аларды жасаш керек. Бул негизгиси Кыргызстанга азыр биринчи очередь жана Камбар Ата бирди курушубуз керек. Камбар Ата курулса анда биз баягы айткан пландарды жетишебиз деген Камбар Атаны куруу боюнча дагы атайын эксперттер дагы реалдуу эмес, көп каражатты талап кылышы мүмкүн. Ага караганда биз азыр мобилдүү чакан ГЭСтерди куруу туура. Чакан ГЭСтерди куруш керек, тынбай куруш керек. Бирок Камбар Ата бир ал деген чоң изилдөө менен, чоң максат менен жасалган нерсе. Эгерде союз болуп калган эмне иштеп калмак. Бул Камбар Ата менен Токтогул ГЭС өкө регулятор булар бири-бирин поддержка кылып, жанагы эң эле мурунку саясат союз кезинде. Бул жана Ферганский өрөндү сугарыш керек эле да. Ал кезде айыл чарбага көп көңүл бурулчу да. Эгер курулуп калса, каражат табылып, маселен, канча мындай энергияны биз алышыбыз мүмкүн? Эми элестетиңиз, мисалы азыр Токтогул ГЭСтин, бир эле Токтогул ГЭСтин эле көлөмү 1200 мегаватт болуп атат. А тигиники 1900 мегаватт. 900 мегаватт.
То есть тигинден 3/1 көбүрөөк болуп атпайбы? Бизге дагы ошондо ушунчалык электр энергиянын запасы 50%ке көбүрөөк болмок да азыр колдонуп жаткан. Катардагы киши катары бир карапайым суроо берейинчи. Кар жаап атат, суу топтолуп атат, бирок суу жетпей калды деп атабыз. Суугатка ошончолук көп кетип калгандыгы үчүнбү? Эмне себептен мындай болуп калды? Мындай тартыштык болот. Жана мен айтып кетпедим. Негизи бая башында эле бул эми курулганда жана токтогул КСДК хранилище баары тең мурунку жанагы коюлган планы боюнча ал жерде айыл-чара менен байланыштуу болгон. Айтып атпайбы, сууатка. Анан биз азыр жөн эле сууатка суу бербейбиз. Өз светти чыгарып жата беребиз десек да болбойт. Анткени Келишимдер. биздин өзүбүзгө да сууатка керек. Тиги Казакстандын түштүк жагына керек, өзөктөргө керек. Анан анда кандай болот? Да болбойт. Ошон үчүн жанагындай бүгүнкү саясат туура эле болуп атат. Аны туура түшүнүш керек. Маегибиз да соңдоп калды. Анан бүгүн 22 декабрь сиздердин кесиптик майрамыңыздар, анан өзгөчө күн экен. Эң кыска күн жана эң узун түн деп коет экен. Эмне үчүн ушул датаны белгилеп коюшкан? Кандай байланышы барбы? Эми мен ойлойм бул жөн эле болуш керек, кокустуктан болуп калып болуш керек. Себеп дегенде 22 декабрь күнү эми аны эми Ленинден сураш керек да. Убагында деп коебуз. Ошол убакытта туш келип калганда. Маселен кандай майрамдайсыздар бүгүн? Ошо. Эми биздики кандай майрам? Бизде майрам деген ал условный эле майрам да. Электр энергия деген тынымсыз иштеш керек да. Майрамдын баары кызмат түшүндө болот, башка Биздин кызмат баягы электр энергия үзгүлтүксүз камсыз кылуу биздин максатыбыз. Бизде майрам өз жолу менен, жумушубуз өз иши менен кете берет. Туктап кетсеңиздер болот. Ошон үчүн уруксат болсо ушул биз да ушул Северлеттердин тиги атынан, коллективдин атынан, энергетиктердин жалпы атынан ушу элибизде келе жаткан жаңы жыл менен туктап кеткибиз келет. Профессионалдуу майрамыбыз болсо бүт энергетика тиешелүү адистер, анын ичинде газовиктер бар, анын ичинде тепловиктер бар, жанагы станцион гидриктер деген да бар. Энергетиктер деген чоң эме да мындайча. Анын ичинде электроэнергетиктер бар, мына экөөбүзгө окшогон. Ошонун баарын туктап кетебиз. Иштер илгери болсун, жесолту болсун, дайыма ушул мен ойлойм баары бир акыры Кыргызстан энергетика боюнча баары бир лидер болот. Буюрса. Бул өзү Келечек. айтылган келечек, ал келечек. Рахмат агай, баягы Бир жолу майрамыңыздар менен. Береже шаарга келип дүкөнгө кирип кызматчыңыздан сурап атат, ай кызым тетиги чоң сөйкөң канча, эже кечиресиз, бул сөйкөмүз бул люстра дегенди коюп. Ошон ырайым светиңер өчпөсүн, ишиңерге ийгилик каалайбыз. Рахмат сиздерге. Майрамыңыздар.